Олимпиадага катышкан спортчуларды кыргызстандыктар кантип тосуп алды. Жөөгүлүк Дария Маслова Марага 36-чы болуп келди. Алабукада 58 аскер вакцина алгандан кийин ооруканага түштү. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Токиодогу жайкы Олимпиада оюндарына катышкан кыргызстандык курама командага арналган салтанаттуу иш-чара 7 августта алар Бишкекке кайтып келгенде Ала Тоо аянтында болуп өттү. Иш-чара Маданият, маалымат жана спорт министрлиги тарабынан өткөрүлдү. Салтанаттуу аземдин ачылышында Маданият, маалымат жана спорт министри Кайрат Иманалиев, президент Садыр Жапаров спортчуларга куттуктоо сөзүн айтты. Салтанатка Кыргызстандын желеген дүйнөлүк аренада желбиреткен баатырлар 17-чи жайкы Олимпиадада өлкө намысын коргогон бардык спортчулар машыктыруучулары менен катышты. Иш-чара кыргыз эстрадасынын белгилүү жылдыздарынын концертинин коштоосунда өттү. Айтмакчы, Кыргызстан Токио 2020 Олимпиада оюндарында 68-чи орунда, Токио Олимпиадасында грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмодов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мерим Жуманазарова коло медаль алган. Сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам. Кыргызстандык жөөгүлүк Дария Маслова Олимпиада оюндарындагы марафондо чуркап, Марага 36-чы болуп келди. Мелдештин жыйынтыгын Олимпиаданын уюштуруу комитети расмий сайтына чыгарышты. Жалпысынан 88 жеңил атлетчи жарышка катышкан болчу. Кыргызстандык атлет кыз 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 35 мүнөт 35 секунд убакытта чуркап келген. Бул жарышта Кения өлкөсүнүн спортчусу биринчи болуп келип, Олимпиада чемпиону болду. Дария Маслова ушуну менен Олимпиадалык оюндарын жыйынтыктады. Август күнү кечки саат 21:30 чамасында Алабука райондук ооруканасына 58 аскер дене табы көтөрүлүп кайрылышкан. Бул боюнча президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев билдирди. Мен тийиштүүлөр менен сүйлөштүм. Кечээ аскерлерге вакцина сайган экен, айрымдарынын дене табы көтөрүлгөндүктөн 58-и ооруканага түшкөн. Ал эми экөөсү бир аз кыйналып булчуңдары тырышып кетиптер. Азыр аскерлердин абалы жакшы деп доктурлар айтып жатышат, деди ал. Бейтапканага жаткан аскерлердин кичүүсү 22 жашта болсо, улуусу 27 жашта. Аскер бөлүктөн 90дон ашык кызматкер COVID-19-га каршы AstraZeneca вакцинасы менен эмделген. Ал эми министрлик AstraZeneca вакцинасы менен эмдөөнү убактылуу токтотту. Кыргызстанда жарандар 22 июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен эмделе башталган. Европа өндүрүшүндөгү препараттын 40 000 дозасын Азербайжан гуманитардык жардам катары берген. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KJZ.